Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Бүгүнкү күндө өлкөдө жана дүйнөдөгү түзүлүп жаткан кырдаалга байланыштуу аралыктан окутуунун шартында мен дагы айрым кесиптеш мугалимдер, ата энелер, ошондой эле айрым окуучулар менен сүйлөшүп, пикир алышып, анын негизинде ушул сабагымды сиздерге сунуш кылууну туура көрдүм. Кадырман кесиптештер, сиздерге бүгүн айтыла турган негизги методикалык кеңештер булар. Окуучуларга жана ата энелерге токтоолук, сабырдуулук менен мамиле жасаңыздар. Себеби учурда күнү түнү кызматта болуп, баласы менен иштөөгө убактысы тар ата энелер жана балага билим берүү боюнча эч кандай тажрыйбасы жоктор балдарын окутуп жатышат. Албетте, телесабактарды өткөрүп берген кесиптештерибизге, аны теледен көрсөтүп жаткан каналдарга жана жетекчиликке ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда телесабактар кээде сиздердин календардык планга дал келбей, 1-3 саатка айырмачылык болуп жатат. Эгер телесабак мурда өтүлгөн тема боюнча көрсөтүлсө, анда маселе жок. Балдар дагы бир ирет өткөн темасын кайталап бышыктайт. Ал эми мурда өтүлө элек, ал турсун 2-3 тема алдыдагы сабактар берилип жаткан болсо, анда сиздин окуучуңуз берилген телесабактын материалын толук түшүнө албашы мүмкүн. Анткени жаңы теманы түшүнүүгө керек болгон таяныч билимдерди алышы керек. Мындай шартта сиздин жардамыңыз аба менен суудай керек. Бул учурда WhatsApp, Classroom аркылуу тапшырмаларды жазуу менен чектелүү туура болбой калат. Сиздин мээримиңизге, үнүңүзгө, жасаган мамилеңизге көнүп калган окуучуңуз сиздин сабагыңызды жакшы түшүнө аларын жана сизден жардам күтөөрүн унутпаңыз. Демек, окуучуңузду күттүрбөй, зарылдыкка жараша сабак өтүп туруңуз, урматтуу кесиптеш. Кантип дей турган болсоңуз, анын жөнөкөй жолдорун сунуштайм. Аралыктан окутуунун жөнөкөй жолу: физика мугалимдерине методикалык сунуштар. Даярдаган Кыргыз Билимдер Академиясынын табигый математикалык предметтер лабораториясынын жетектөөчү илимий кызматкери, педагогика илимдеринин кандидаты Мурза Ибраимова Бибисара Бекмаматовна. Азыркы учурда Zoom конференциясы аралыктан сабак өтүүнүн жана кайтарым байланыштын ыңгайлуу жолу болуп эсептелет. Бул программа аркылуу азыр окуучулар өздөрү бири-бири менен байланышып, талкууларды уюштуруп жатышат. Ал гана эмес, ырчылар да Zoom'ду же ушул сыяктуу башка программаларды колдонуп, ырларды чогуу ырдап, элге тартуулашууда. Демек, физика мугалимдери үчүн Zoom'ду пайдаланып онлайн талкууларды уюштуруу кыйынчылыкка турбашы керек. Чамдаңыздар. Ушул программаны пайдаланып, жакынкы күндөрдө республиканын физика мугалимдеринин вебинарын өткөрүүнү пландаштырып жатабыз. Катталган мугалимдердин саны 20-25ден аша турган болсо, вебинарды райондор, областтар жана республика боюнча бөлүштүрөбүз. Вебинарга катышуу үчүн Gmail менен ачылган электрондук почтаңызды 0777 555 870 WhatsApp номерине же мында көрсөтүлгөн электрондук дарекке жөнөтүңүздөр. Zoom менен иштей элек болсоңуз, ал тиркемени компьютерге же телефонго сөзсүз көчүрүп алыңыз. Азыраак катышуучу менен сынамдык вебинар өтүлдү, пикирлер жакшы. Чыгармачыл мугалимдер үйүндө отуруп алып, сабактын 5-10 мүнөткө чейинки маңыздуу бөлүгүн, тагыраак айтканда жаңы теманы түшүндүрүү бөлүгүн өтүп, телефонун эске сактоосуна жараша балким 15 минутага чейин созулушу мүмкүн. WhatsApp аркылуу окуучуларына жөнөтүп, окуучусунун да, ата энелердин да алпосуна татыгандар болуп жатат. Мына ушул тажрыйбаны дагы байкап көрүңүздөр. Окуучуга үндүн коштоосунда сабак өтүүнүн эң жөнөкөй жолу сиздер мурда презентацияларды жасап жүргөн PowerPoint программасын колдонуу болуп эсептелет. Жыл сайын сабактын иштелмесин түзүүдөн, планын түзүүдөн кыйналган мугалимдерге биз компьютерде түзүңүз деп кеңеш берип келгенбиз. Компьютерде түзүлгөн сабактын планы жыл сайын жаңыртып колдонууга абдан ыңгайлуу болуп эсептелет. Эгерде ошондой компьютерде түзүлгөн сабагыңыздын иштелмеси бар болсо, аны колдонуп PowerPoint'те презентация даярдап алыңыз.
Менин бүгүнкү сиздерге берип жаткан сабагым дагы ошондой презентация менен даярдалды. Презентацияларды жасоодо компьютердин экранынын бетин сүрөткө тартып пайдалансаңыз болот. Ал үчүн меню кнопкасы менен print screen кнопкасын катарлаш басасыз. Тартылган сүрөттөр панелдеги изображение деген системдүү папкадагы снимки экрана папкасына топтоло берет. Ал жерден көчүрүп сүрөттөрдү каалагандай пайдаланасыз. Ошондой эле видеомонтаж же видеоредактор программалары аркылуу видео материалдарды көчүрүп алып, керектүү бөлүгүн кыркып пайдалансаңыз дагы болот. Белгилүү болгондой, презентацияларды жасоо үчүн менюдан PowerPoint программасын таап басасыз. Анда моундай баракча ачылат. Ушул баракчада презентацияларды даярдап, тексттерди каалагандай жазасыз. Даярдалган иштегиңизден көчүрүп келип коесуз. Видео материалдар, сүрөттөр бул жердеги командалар аркылуу коюлат. Мисалы, видео запистерди койгуңуз келсе, бул кнопканы бассаңыз, вставка видео записи чыгат. Мындан сиз YouTube'дан же башка интернет булактарынан видео материалдарды таап келип, монтаждап, жайгаштыра аласыз. Презентацияларыңыздын баардыгы толук бүткөндөн кийин сиз ушул презентация жасалган ушул баракчанын жогору жагындагы файл кнопкасын басасыз. Файлды басканда моундай лента чыгат. Бул лентадан экспорт деген баскычты басасыз. Буну басканда создать видео деген келип чыгат. Создать видеодон кийин ондай использовать записанное речевое сопровождение и время показа слайдов дегенди басасыз. Буну басканда анын алдынан мондай записать речевое сопровождение и время показа слайдов деген пайда болот. Буну басканыңызда начать запись деген кнопка келип чыгат. Ушул кнопканы басуу менен сиздин даярдаган презентацияңыз үнүңүздүн коштоосунда видео материал катары жазылып баштайт. Мисал катары физика боюнча бир сабакты карап көрөлү. Мисалы, 4-чү чейректе 7-чи класстар төмөндөгү окуу материалдарын окуп үйрөнүшөт. 5-чи главада статиканын негиздери деп аталган 8 саатка ылайыкташкан окуу материалдары каралат. 6-чы главада термелүүлөр жана толкундар деп аталган дагы 8 саатка ылайыкташкан окуу материалдары окуп үйрөнүлөт. Алгач, мурунку сабакта өтүлгөндөрдү эске салуу менен окуучуларды жаңы окуу материалын түшүнүүгө даярдап алабыз. Муну менен окуучулар мурда өтүлгөн тема менен жаңы теманын ортосундагы байланышты дагы түшүнүп калышат. Буга чейинки өтүлгөн 4-чү главада главанын аталышында көрүнүп тургандай, окуучулар жумуш, кубаттуулук жана энергия түшүнүктөрүнө ээ болушкан. Жумуштун бир нече түрлөрүнүн ичинен механикалык жумуш түшүнүгүн окуп үйрөнүшкөн. Механикалык жумуш нерсеге таасир эткен күчтүн нерсе которулган аралыкка болгон көбөйтүндүсү экендигин, формуласы А барабар F көбөйтүлгөн S менен аныкталарын билишкен. Ошондой эле мында главадагы бир нече түшүнүктөрдүн ичинен жумуш түшүнүгү өзгөчө маанилүү түшүнүк экендигин баса белгилеп кетүүгө болот. Анткени башка түшүнүктөрдүн аныктамаларынан да байкалып тургандай, кубаттуулук убакыт бирдиги ичинде аткарылган жумуш формуласы N барабар А бөлүнгөн Т. Ал эми энергия нерсенин жумуш аткаруу жөндөмдүүлүгү. Анын эки түрү бар, кинетикалык жана потенциалдык деген формулалары мында берилди. Демек, жумуш негизги түшүнүк. Адамдар жумуш аткаруу менен гана көп ийгиликтерге жетишет жана баардык ойлоп табуулар, изденүүлөр, аракеттер жумуш аткарууга гана багытталарын белгилеп кетсек болот. Эгерде нерсеге күч таасир этпесе, анда ал нерсе тынч же тең салмактуу абалынан чыкпайт, аралыкка которулбайт. Демек, жумуш аткарылбайт.
Урматтуу эсептештер, бул жерде тынч деген сөз менен тең салмактуу абал деген сөздүн айырмачылыгы бар экендигин дагы билишибиз керек. Тынч абал деген бул башка нерселерге салыштырмалуу тынч дегенди билдирет. Ал эми тең салмактуу абал деген бул башка нерселерге салыштырмалуу кыймылдап бараткан нерсе да тең салмактуу абалда болушу мүмкүн. Мисалы, велосипед тээп бараткан бала эгерде педалын айландырбай, алдыга көздөй кыймылдабай койсо, тең салмактуу абалын жоготуп, велосипедден кулап калышы мүмкүн. Демек, тынч жана тең салмактуу дегендин айырмачылыгы бар. Жаратылыштагы бардык нерселер тең салмактуу абалга умтулушат. Мисалы, сырткы таасирлерден улам кыйшайып же башында кыйшык эгилип калган даракка башка күчтөр таасир этпегенде, анын капталдарынан тең салмактоочу бутактары, тамырлары өсүп, тең салмакка алып келишмек. Бирок ага жетпей оор кар түшсө же катуу шамал болсо, ал дарак бат эле кыйроого учурайт. Демек, тең салмактуу абалдан чыккан нерселер батыраак кыйроого же терс натыйжаларга учурашы мүмкүн. Жаратылыштын бир бөлүгү болгон адам тең салмактуулук нормаларын сактап жашаганыбыз туура болот. Нерсени тең салмактуулуктан чыгаруунун жолун билсек, аз гана күч жумшап, анын кыймылын башкарып алууга жана чоң жумуштарды аткарууга болот. Нерселердин тең салмактуулугунун шарттарын изилдеп окуп үйрөтүүчү физиканын бөлүмү биз бүгүн баштап аткан статика бөлүмү болуп эсептелет. Статиканын негиздери 5-глава 46-параграф жөнөкөй механизмдер, рычаг деген тема. Кымбаттуу окуучулар, силер бүгүнкү сабакта механизм деген сөздүн маанисин, механизмдер эмне максатта колдонуларын түшүнөсүңөр. Жөнөкөй механизмдер, татаал механизмдер кайсылар экенин айырмалайсыңар. Рычаг жөнөкөй механизмдердин өтө кеңири колдонулган түрү экенин билесиңер. Эң алгачкы жана жөнөкөй механизмдер кайсылар экенин, аны ким ачканы боюнча маалыматка ээ болосуңар. Эгер теманы жакшы түшүнгөн болсоңор, рычагды колдонуунун эрежеси боюнча кийинки сабакты кабыл алууга даярдыгыңар, кызыгууңар пайда болот. Бул биздин сабагыбыздын максаты болуп эсептелет. Урматтуу кесиптештер, сабактын максатын койгондо окуучуга жакыныраак сүйлөмдөр менен ушундайча түзүшүңүздөр керек. Окуучу муну билет, муну жасай алат десеңиздер, алар кайсы окуучулар жасай алат, кайсы окуучулар билет экен дегендей ойдо калбаш үчүн муну билесиңер, ушул үйрөнөбүз ушул сабакта деп кайрылуу керек. Проблемалуу суроодон баштайбыз. Ойлонуп көргүлөчү. Аянтчаны бошотуу үчүн абдан чоң ташты жылдырып жумуш аткаруу керек болуп калды. Бирок аны жылдырууга таптакыр күч жетпей жатат. Эмне кылуу керек? Байкап көрсөңөр балдар, бул жерде жумуш аткарууга күч жетпей жаткан учурда эмне кылуу керек деп жумуш аткаруунун жеңил жолдорун табуу жөнүндө сөз болуп жатат. Кана айткылачы балдар, жогорудагы сүрөттө көрсөтүлгөн оор ташты жылдыруу үчүн эмне кылса болот? Балдар, биздин жардамыбыз менен толуктап отуруп, төмөндөгүдөй тизмени түзсөк болот. Биринчи, таштын алдына таяк, лом же тактай салып аңтарууга болот. Экинчи, ошол эле таяктын, ломдун же тактайдын алдына кошумча таяныштарды коюп, өзүбүздүн күч аракет этүү багытыбызды оңтойлуу, ыңгайлуу тарапка өзгөртүүгө болот. Адамдарды жардамга чакырса да болот, атка сүйрөтсөк болот, трактор менен тартырсак болот, экскаватор менен көтөрсөк болот. Бул аракеттердин баардыгы жумушту жеңил аткаруунун жолдору болуп эсептелет. Жумуш аткарууга ыңгайлашуу
Ал үчүн колдонулган каражаттар жана түзүлүштөр механизмдер болуп саналышат. Механизм гректин менхаун ыңгайлашуу, түзүлүш деген сөзүнөн келип чыккан. Түзүлүштөр менен аппараттар латынча машина деп аталат. Физикада кандайдыр бир жумушту кол менен аткарууга ыңгайлуу шарт түзүүчү жөнөкөй куралдарды жөнөкөй механизмдер деп атайбыз. Аларга жантык, тегиздик, лом, таяк, чий, чыгырык жана башка ушул сыяктуулар мисал болот. Ал эми кандайдыр бир жумушту жеңил жана тез аткарууга шарт түзүүчү автоматташтырылган түзүлүштөрдү, машиналарды татаал механизмдер деп айтабыз. Аларга тигүүчү, кир жуучу, жүк ташуучу, киши ташуучу машина, кран, комбайн жана башка ушул сыяктуулар мисал болот. Эми жогоруда айтылган оор ташты ломдун же тактай тилкесинин жардамында жылдырууну карап көрөлү. Ал үчүн тактайды таштын алдындагы бекем бир чекитке, ол О чекитине таяп туруп, жогору көздөй айландырабыз. Мында О чекити айлануу огу болуп калат. Ушунун эле экинчи жолу биз таяныч чекитти бир аз берегиреке жылдырып, тактайдын ортосун көздөй көп жеткизбей, ушул жерге таяп койгонубузда, анда биз күчүбүздүн багытын өзгөрткөн болобуз. Мурда жогору көздөй түртүп аткан болсок, азыр төмөн көздөй салмагыбыз менен басабыз. Бул бир кыйла ыңгайлуураак болот. Кыймылсыз чекиттин же айлануу огунун айланасында айлануучу катуу нерседен жасалган жөнөкөй механизм рычаг деп аталат. Рычагдын айлануусуна шарт түзүп турган кыймылсыз чекит же айлануу огу анын таяныч чекити деп аталат. Таяныч чекитинин жайгашкан абалы боюнча рычагдарды эки жактуу жана бир жактуу деп бөлүүгө болот. Таяныч чекити бул жерде О чекити, таяныч чекити. Бул жакта таяныч чекити бул жакта турат. Кандайдыр бир нерседе кошумча таяныч чекити турат, күчтүн багытын өзгөртүш үчүн. Эгерде таяныч чекити күчтөр тиркелген деп кайсы күчтү айтып атабыз? Мында оордук күчү, нерсеге таасир эткан оордук күчү тиркелип атат могу чекитке. Бул жакта биздин көтөрө турган күчүбүз, жогору көздөй түртүп нерсени көтөрүп атабыз. Ушул эки күч тиркелген ушул чекиттер таяныч чекиттин бир тарабында жайгашса, нүкөтүнүн бир тарабына жайгашса, анда биздин рычаг бир жактуу болуп калат. Эгерде таяныч чекити О таяныч чекити тиркелген күчтөрдүн арасында жатса, бир күч бул жагынан таасир этип атат, оордук күчү, экинчи биздин буну көтөрүү үчүн, нерсени көтөрүү үчүн таасир этип аткан күчүбүз дагы, F күчү дагы төмөн көздөй багытта алып атат. Ошентип таяныч чекиттери жумшалган күч тиркелген чекиттердин арасында жатса, мындай рычагдар эки жактуу болуп калат. Эки жактуу рычаг деп аталат. Оор нерселерди ордунан оңой жылдыруу үчүн рычагды биздин заманга чейинки доордун 287-212 жылдарында жашаган байыркы грек окумуштуусу Архимед ойлоп тапкан. Анын бул илимий ачылышы физикалык билимди практикада колдонуунун биринчи мисалы болуп эсептелет. Монтип чоң таштарды, оор таштарды ушундай таяныч чекиттерин көрүп атасыңарбы? Ушундайча жолдор менен көтөрүп, жылдырып, кыймылдатып отуруп, байыркы заманда башка эч кандай механизмдерди колдонбостон туруп, ушундай жөнөкөй механизмдер менен бүгүнкү күнгө чейин сакталып келген тарыхый эстелик катары азыр сакталып турган моундай пирамидаларды
рычагынын жардамында. Архимеддин ошол кездеги айткан, эгер таяныш чекит таап берсеңер, жерди да ордунан жылдырып берем деген сөзү ушул күнгө чейин уламыш катары айтылып жүрөт. Эми балдар, тема боюнча алган билимиңерди бекемдөө үчүн төмөндөгү суроолорго жооп бергиле. Күрөк кайсыл учурда рычаг, кайсыл учурда жөнөкөй механизм, эмне үчүн? Кана ойлонуп көрөбүз. Ойлондуңарбы? Анда өзүңөрдүн жообуңарды бул жооп менен салыштыргыла. Күрөктөрдү эки учурда тең эле жөнөкөй механизм деп айта алабыз. Анткени булар адамдын кол эмгегин жеңилдетүүгө арналган жөнөкөй куралдар болуп эсептелишет. Ал эми экинчи учурда, жер казып аткан учурда күрөк рычаг болуп калат. Анткени жерге сайып атканда, жерге тийип аткан таяныч чекитин айланасында айлануу кыймылын жасайт. Ылдый көздөй күрөккө адам күч менен таасир этсе, күрөк топуракты жогору көздөй түртүп чыгарат. Ошентип экинчи учурда күрөк рычагга айланып калат. Тактайлар турат. Мында да тактай, тигинде да тактай. Кайсы учурда рычаг жана эмне үчүн? Албетте, бул сүрөттө рычаг болуп кызмат аткарып атат. Себеби таяныч чекиттин айланасында айланат. Таяныч чекиттин айланасында айланып, кандайдыр бир кызматты аткарганда гана рычаг болуп эсептелет. Бул жерде кайсынысы рычаг, эмне үчүн? Мында дагы ушул эле жыгачтан жасалган сызгыч, бул жерде де сызгыч, бирок бул сүрөттө рычаг болуп турат. Себеби таяныч чекитке тиркелип, мына таяныч чекит бул жерде ок болуп атат, ушул октун айланасында айлана алат. Же саат стрелкасы боюнча, же саат стрелкасына карама каршы багытта айлана алат. Демек, нерсе рычаг болуш үчүн кандай болуш керек экен? Бекем, катуу болуш керек. Кандайдыр бир таяныч чекиттин же айлануу огунун айланасында айлана алышы керек. Жумуш аткарууга көмөк көрсөтүшү керек. Жумушубузду жеңилдетиши керек. Ошондо гана нерсе рычаг боло алат. Жөнөкөй механизмдер катары колдонулган рычагдын мисалдары булар. Биринчиси, бул тактайга окшогон түз катуу нерсе, буга сумка орнотулган. Бунун жерге тийип турган могу дөңгөлөгү айлануу огунун ролун аткарып, ушунун айланасында айланып, кишинин жүк көтөрүүсүнө жардам берип жеңилдетип турат. Ал эми бул каалга дубалга бекитилген шарнирлери айлануу огунун ролун аткарат. Каалганы могу туткадан кармап тартсак, жар көздөй түртсөк, анда ушул шарнирлердин айланасында айлануу менен каалга ачылып жабылып турат. Бул жерде кайыктагы бала көргөзүлгөн. Кайыктын бул капталына калактар бекиген. Бала калакты ары бери шилтегенде, ушул бекилген жердин айланасында айлануу менен рычаг катары калактар сууну шилеп кайык кыймылга келет. Бул жерде жүктү жеңил көтөрүү үчүн ийинине салып таякты колдонуп кетип атат. Мында айыл чарба шаймандар көргөзүлгөн. Бул рычагдарга бекитилген шаймандар зымды жеңил кесүү, азыраак күч менен мыкты сууруп алуу сыяктуу иштерге жардам берет.
А бул кайчы дагы рычаг катарында бул айлануугун айланасында айлануу менен кездемени жеңил, түз жана бат кыркып жумуш аткарууну жеңилдетет. Ал эми этти майдалоочу бул түзүлүш болсо, могу жердеги рычагын айланасында сабын бураган сайын этти майдалап чыгарып, бизге бир топ күчүбүздү жеңилдетет. Ал эми бул кол тараза. Бул дагы рычагга мисал болот. Бул айлануугун айланасында айланып, бизге керектүү буюмду же болбосо дары-дармекти, өлчөп массасын салыштырып алууга жардам берип турат. Рычагдарды жакшылап өздөштүрүүнүн, жөнөкөй механизмдерди өнүктүрүүнүн негизинде адам баласы татаал механизмдерди ойлоп табышкан. Алгачкы татаал механизмдер катары монтип автоматтык түрдө сүрөт тартуучу, автоматтык түрдө жазуучу, автоматтык түрдө кандайдыр бир нерселерди жасап чыгаруучу, тазалоочу түзүлүштөрдү жасап пайдаланышкан. Ошонун негизинде татаал механизмдер келип чыккан. Мынакей булар ушул жөнөкөй механизмдерди, рычагдарды улам өнүктүрүүнүн эсебинен келип чыккан татаал механизмдердин түрлөрү болуп эсептелишет. Мисалы, мына жүк көтөрүүчү крандарда рычагдар ачык эле кайсы жеринде рычагдар турганы сыртында да көрүнүп турат. Булардын ички автоматтык түзүлүштөрүндө дагы рычагдар абдан көп. Могу жерлеринде да рычагдар көрүнүп турат, ички түзүлүштөрүндө дагы рычагдар бар. Мына бул жерде жүк ташуучу автомашиналар, адамдарды ташыган кадимки автомашиналар, үйдө иштетилген тиричилик буюмдары, самолеттор жана башка өтө көп. Булардын баардыгы татаал механизм болуп эсептелишет. Рычагдарды ийгиликтүү колдонуп, жөнөкөй механизмдерди татаал механизмдерге чейин өстүрүп өнүктүрүүнүн эң башкы сыры рычагдардын тең салмактуулук шарттарын билүү жана башкаруу. Аны кийинки параграфта өтөбүз. Тең салмактуулук абалы дегенибиз ушул статика бөлүмүнүн негизги маселеси болуп эсептелет. Кымбаттуу окуучулар, ушинтип силер бүгүнкү сабакта механизмдер деген сөздүн маанисин, механизмдер эмне максатта колдонуларын түшүндүңөрбү? Жөнөкөй механизмдер, татаал механизмдер кайсылар экенин айырмалай аласыңарбы? Рычаг жөнөкөй механизмдин өтө кеңири колдонулган түрү экенин билесиңерби? Эң алгачкы жана жөнөкөй механизмдер кайсылар экенин, аны ким ачканын билесиңерби? Эгер теманы жакшы түшүнгөн болсоңор, рычагды колдонуунун эрежеси боюнча кийинки сабакты кабыл алууга даярдыгыңар, кызыгууңар пайда болот. Анда сабак максатына жетти деп эсептей алабыз. Сабакты дагы жакшылап түшүнүү, бекемдөө үчүн төмөнкү тапшырмаларды аткаргыла. 46 параграфты окуп келесиңер. Окуйсуңар үйдөн отуруп. Параграфтын аягында өз алдынча аткарууга арналган практикалык тажрыйбаны үйдөн аткарып жыйынтыгын жазгыла. Жазып бүткөндөн кийин аны сүрөткө тартып жоопторун мага жөнөткүлө. Урматтуу кесиптештер, сабак ушундайча жыйынтыктуу болот. Аралыктан сабак берүү максатына жеткен болсо, окуучунун компетенттүүлүгү да калыптанат.
Аралыктан окутууда окуучунун компетенттүүлүгү калыптанып, өнүгөөрүнө көңүл буруп, маани бериңиздер. Сиздерге белгилүү болгондой, компетенттүүлүктүн 3 компоненти бар. Ага ылайык ар бир сабактын жыйынтыгында окуучунун төмөнкүдүй компетенттүүлүктөрү калыптанат жана өнүгөт. Биринчи, теманы окуп үйрөнүү менен окуучу пайдалуу, жаңы түшүнүктөргө, маалыматтарга ээ болсо, алган маалыматын кийинки темаларды же башка предметтер боюнча алган маалыматтарды түшүнүүдө, тапшырмаларды аткарып, суроолорго жооп берүүдө колдона алса, маалыматтарды талдай алса, түшүнүксүз учурларын тактап, жетишсиз маалыматты китептерден же интернеттен издеп табууну үйрөнсө, табылган маалыматтарга сын көз менен карап, туура так экенине ынанган маалыматтарын көчүрүп жана сактап алууну билсе, керек учурда аларды пайдалануунун же башкаларга жиберүүнүн жолдорун билсе, Zoom, Skype жана башка интернет программаларын колдонуу менен талкууга каалаган мезгилде чыгууну билсе, анда окуучуну маалыматтык компетенттүүлүгү калыптанды десе болот. Эгер окуучу күнүмдүк берилген тапшырмаларды кунт коюп алардын мазмунун түшүнө алса, тапшырманын жана суроолордун жообун мугалим жана башка жолдоштору түшүнгөндөй кылып, тыныш белгилерин да туура пайдалануу менен так, туура, мүмкүн болушунча кыскача жазууга жана айтып берүүгө үйрөнсө, китептерден, интернеттен жана башкалардан алган маалыматтарын талдай алса, жолдоштору менен талкуулап, эмнелерди жакшы өздөштүргөнүн, эмнени жакшы түшүнбөй жатканын баамдаса, түшүнбөгөн суроосун тактап, даярдап, мугалим жана башка жолдоштору менен талкууга катыша алса, талкууда өзүнүн түшүнүгүн тактап, позициясын кармана алса, мугалимдин жана жолдошторунун пикирлерин өз пикири менен салыштырып, алардын айткандары туура экенине ички туюму менен ынанып көзү жеткенде, позициясынан аң сезимдүү түрдө чегине билсе, адамдарга жана айлана чөйрөгө урмат менен мамиле жасай билсе, анда окуучунун социалдык коммуникативдик компетенттүүлүгү калыптанган болот. Эгерде окуучу тема боюнча алган билимдерин тапшырмаларга жооп берүүдө, маселелерди чыгарууда кеңири колдоно алса, айрым кырдаалда келип чыккан кыйынчылыктарды, карама-каршылыктарды көрө жана түшүнө билсе, айрым көйгөйлөрдү өз алдынча чече алса жана башкалар менен биргеликте чечүүгө катыша алса, өзүнүн андан аркы аракеттерин пландай алса жана аны аткаруу боюнча чечимдерди кабыл алууга даяр болсо, анда окуучуда өзүн өзү уюштуруу жана көйгөйлөрдү өз алдынча чечүү компетенттүүлүгү калыптанган болот. Ошентип, окуучуда жогоруда аталган 3 өзөктүү компетенттүүлүктүн калыптанышы, башкача айтканда, билимин, билгичтиктерин жана ишмердүүлүк ыкмаларын окууда жана жекече инсандык ишмердүүлүгүндө кырдаалга жараша өз алдынча колдонууга жөндөмдүүлүгү окуучунун компетенттүүлүгү болуп эсептелет. Окуучуда калыптанган компетенттүүлүк улам өнүгүп, жаңы деңгээлдерге көтөрүлүп турат. Окуучу компетенттүү болуш үчүн мугалими да компетенттүү болушу керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сиздерге ийгилик, тынчтык каалайм.